Көрүүчүлөрүбүз баарыңыздар рассрочкага үй куруу боюнча аябай кызыгып, биздин каналга катталып, сурооңуздарды берип атасыздар. Ошон үчүн баардыгыңыздарга биз ыраазыбыз. Баардыгыңыздардын сурооңуздарды чогултуп, анан ушундай түз эфирден жооп беребиз да негизи. Анда эмесе көп суроолор чогулуп кетти. Ошолорго кылдаттык менен жооп берели. Азыркы учурда биз Долбоор Груп компаниясы рассрочкага үй куруп берип атабыз. Бирок территория боюнча канттан Сокулукка чейин гана тейлей алабыз да. Ошол Бишкек шаары, Бишкектин тегерек чети, анан Сокулуктан кантка чейин бүт айылдар дагы кирет. Анда эмесе бардыгы берген суроо квадрат метри канчадан деп айтат да. Квадрат метри бизде $500. Ушу $500 ичине эмне кирет? Мен атайын сиздерге бул кагазды даярдап бердим. Азыр бардыгын түшүндүрүп берем да. Мына моундай перечень кирет, 3 барак болот да. 3 барак. Азыр кылдаттык менен ушунун баарын түшүндүрүп берем. Сиз билип аласыз да. Ушулар $500 ичине кирет экен депчи. Мына эң биринчиден эле топосъемкадан башталат. Топосъемка деген бул эмне? Бул ошол сиздин участоктун рельеф географиясы да. То есть каерде линиялар өтөт, каерде жанагыл коммуникационный линиялар өтөт, водопровод, канализация дегендер, газ, электропроводдор бүт ошону көрүш үчүн сөзсүз түрдө топографический съемка жасаш керек. Мисалы үчүн жакында эле бир эже келди, мага 3 квартира баткандай бул жерге үй куруп бергиле деди да. Анан биз топографический съемка жасап, ген пландан карасак, ал эже айткан жер кызыл линияга түшүп калат экен да. Демек ал кызыл линияга түшүп калды, болду, жарабайт. Биз ал жака уже үй кура албайбыз да. Ошон үчүн эгерде мыйзамга туура келсин, архитектуралык нормаларга туура келсин десеңер, эң биринчи бардыгы топосъемкадан башталат. Мисалы үчүн биз топосъемканы жазадык. Топосъемканы жазагандан кийин сиз айткан жерге ошол узун туурасы фундамент мындай болсун деген үйүңүз эгерде батса, кызыл линияга чыкпаса, архитектуралык нормаларга жооп берсе, анда биз эскизный проект тартабыз да. Эскизный проект эмне үчүн керек? Сиз уже визуально мындай көрө аласыз да, мондай үй болот экен, ичинде мынчалык комнаталар болот экен деп, уже наглядно сиз көрө аласыз үйүңүздү. Ошол эскизный проект чийилгенде сметасы түзүлөт. То есть полностью сиздин үйүңүз бүткүчө канча акча кетет. Ошондо квадрат метри $500 ашпайт, наоборот $500 бир аз дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи топографический съемка кылып анан эскизный проект тартып туруп, сметасын чыгарыш керек. Сиз ошол сметаны көрүп, менин үйүм бүткүчө мына моунча сумма кетет экен. Мен ушул үйдү курдуруп төлөгөнгө бюджетим жетет деп чечим чыгарасыз да. Эгерде бюджетиңиз жетсе, сиз 40% ошол үйүңүздүн 40% суммасын бергенде договор түзүлөт. Договор биздин компания менен түзүлөт. Бул жерде эч кандай ортомчулар жок, эч кандай банк жок. Анан сиздин эч кандай жериңизди, үйүңүздү биз залог албайбыз. Бүт ишеним мусулманчылык иретинде эле биз иштешебиз да. Анан кечиктирем, төлөй албайм деп сомнение болгондор менен биз иштешпейбиз. Мен ниетим түз, силер менен иштеше алам, төлөй алам деген адамдар гана келишиңер керек да. Ошентип анан сиздин каалаган үйүңүздү биз курдук деп коеюн. Курганда кандай материалдар кетет деп сурайт да, кандай стадия менен курулат дейт. Ошону мен сиздерге азыр шашпай түшүндүрүп берейин. Биринчи топосъемка кетти, андан кийин эскизный проект тартылды. Ошонун негизинде смета түзүлдү да. Сиз сметаны карап, макулмун, төлөймүн деп договор түзгөндө уже рабочий проект түзүлөт да. Рабочий проект деген детальный проект. Бүт бардыгы туп-туура архитектурный нормаларга туура келген рабочий проект чийилет. Ошол рабочий проекттин ичинде анан стройка башталат да. Дегенде эле сиздин грунтуңузду анализ кылынат.
То есть бул жер нымдуу эмеспи, канчалык деңгээлде нымдуу, почва кандай, ошонун негизинде подушка төшөлөт да. Подушка дегенде песок менен гравий болот. Ошо подушкадан кийин анан подбетонка деп коет. Подбетонка это тонкий слой бетона куюлат, чтобы нагрузка равномерный болуш үчүн да. Андан кийин анан фундаменттин опалубкалары коюлуп, жанагы арматура токолуп, ленточный фундамент куюлат. Ал дагы узуну ошол сиздин жериңизге жараша болот да, бирок стандарттарга ылайыкталып куюлат. Эгерде сиздики бир этаж эмес двухэтажный дом болсо, анда моундай колонналар да куюлат да. Эгерде ошо двухэтажный болсо, биз монолитный система менен курабыз. Монолит дегенде бул бесшовный да, бардыгы бири-бирине биригип анан куюлат. Бул азыркы учурда эң бүт архитектуралык нормаларга жооп берген жакшы сапатта да. Тиги ачып карап көрсөң, звук кетип атабы же кеткен жокпу? Бирөө звук жок деп атат. Тиги звук жок деп атасыз, сиз өзүңүздүн телефонуңуздун звугун өйдөрөөк кылып көрсөңүз, ошондо билинет да. Эгерде звук жок болгондо жана эле айтышмак. Вот. Монолитный система менен бүт бардыгы куюлат да, эгер эки этаж болсо. Так, андан кийин силерге маалымат берейин. Собственно эле звук бар экен, звук жок деп туура эмес айтып турсуз да. Андан кийин эгерде ошол двухэтажный болсо, конструкцияларда ар кандай ригелдер берилет. Ребро жесткости колдонуучу жерден колдонот. Лестницаңыз бетонный болуп куюлат, лестницаңыз. Материал кызыл кирпичтен болот, кызыл кирпич. Бул жана эң сапаттуу шору чыкпаган кызыл кирпич болот да. Крышасы металлочерепица, толщина 50. Вот. Анан жанагыл бүт крышаңыз, анан по периметру стеналар базальтовый утеплитель менен утепление берилет. Ушул базальтовый утеплителдин үстүнө андан кийин сетка чапталат дагы, сетканын үстүнө шпаклевка берилет. Андан кийин анан жидкий травертин деген моундай болот. Стеналар бүт эле азыр жидкий травертин болуп атат да. Ушинтип красивый, экологически чистый фасад болот. Бул базальтовый утеплительдер. Анан терезелер пятикамерный. Анткени азыр трехкамерныйлар бар, алар жука болот. А пятикамерный дегенде там 3 слоя стекла болот да. Шумоизоляцияга да жакшы, анан ультрафиолетовый лучтарды дагы өткөрбөйт и үйдө дагы жылууну сактайт. Наружный эшик, темир эшик салынып берилет. Так, анан ички стенасы жөн эле кара шыбак эмес, жана кум шыбак менен кара шыбакты берет да. Анын үстүнө еще и 2 слоя шпаклевка беребиз да. Ошондо белый стена болуп бүтөт. То есть аябай аккуратный белый стена менен бүтөт да. Жана бүт электромонтаж, электричествонун бүт архитектурный нормага туура келгендей кылып бүтүрүп беребиз. Полуңуз, ошо полуңузду да айтпай калыптырмын. Полуңуз кадимкидей эле стяжка болот. Мына, буну көрдүңүзбү? Ушинтип стяжка болот да. Вот, анан дагы эмне кирет? Бул жака дагы жазып койдум. Благоустройство двора болот. То есть корооңуз кадимкидей калыбына келтирет. Ал жерде эгерде брусчатка төшөш керек болсо, брусчатка төшөйбүз, озеленение беребиз. Андан кийин забор салып беребиз. Заборуңуз декоративный пескоблоктон бүтөт. Анан ночное освещение двора. То есть ушунун баары бириге отуруп элестетиңиз, квадрат метри $500 болуп атат. Эми еще ошол полностью сиз үйүңүздүн размерин санайсыз да. Мисалы үчүн 5ке 10 кылып салам десеңиз, бул 50 квадрат метр үй болуп атат да. 50 квадрат метрди сиз $500 көбөйтсөңүз, полностью үйүңүз $25,000 менен бүтүп атат. Ошол $25,000 сиз башында болгону 40%-ын бересиз да. Мисалы үчүн $10,000 бердиңиз, тиги жакта $14,000 калды да.
ошол $14.000 $24 айга 2 жылга рассрочка кылып төлөсөңүз болот. 5% эч кандай залог алынбайт. Чисто адал жолу менен, ислам жолу менен эле сиздерге рассрочка кылып биздин компания менен түзмө-түз договор түзөсүздөр. Ошол $15.000 24 айга бөлсөңүздөр, примерно $500 тегереги чыгат. Бул өтө жакшы, өтө арзан. Сиз и так эле азыр Бишкектен квартира снимать этсеңиз $500 тегерегинде квартира төлөйсүз. Андан көрө бизден ошо жериңиз болсо үй салдырып алсаңыз, биз где-то 5-6 айдын ичинде салып беребиз да. Ошо 5-6 айдын ичинде үй салып алып эле, андан көрө квартирага төлөбөй өзүңүздүн үйүңүздө жашай бересиз, калган рассрочкаңызды төлөй бересиз да. Ошон үчүн сиз эгерде жериңиз болсо, Бишкек шаарында жана Канттан Сокулукка чейин болсо, анда биздин телефондор менен байланышып, офиске келип, толук консультация алыңыздар. Биздин дарек Бишкек шаары Фатьянова 170А Горький менен кесилишет. Телефон номерлерин ушул видеонун астына дагы жазып коем. Азыр дагы айта кетейин: 0700 55 53 35. Ушул биздин офистен терең маалыматтарды алып кетсеңиздер болот. Бир гана жилойдон эмес, коммерческий имараттарды курабыз, гостиничного типа үйлөрдү курабыз, 4 этажга чейин. Бардыгын сүйлөшөбүз. Анан кээ бир айтат, первоначальный взноска, мисалы үчүн, акчам жок, бирок квартирам бар, же болбосо жерим бар десе, аларды дагы рассматривать этебиз да. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Мен негизи эле 12 китептин автору болом. 15 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенем. Бир дагы адамды алдаган эмесмин. Бардыгыңарга да айтып коеюн. Биринчи мени ким бул кандай иш кылган, жакшылап анализдеп туруп, анан комментарий жазгыла да. Эч кимди билбей, тааныбай туруп эле, оюңордон ойлоп бир нерсени таап алып эле жаза бербегиле. Ошондуктан мына орозодо кичине ойлонуп туруп сүйлөйлү да. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.